Gündün maanilүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда кумаркана иштетүү үчүн лицензиянын баасын 10 миллион сомдон 84 миллион сомго чейин деп аныктоо сунуш кылынууда. Ош облусунун Кара Суу районундагы Датка базарынын соодагерлери митингге чыгышты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Шоопур кайманаты менен белгилүү Икрамжан Илмиянов абактан чыкты. Кыргызстан менен Орусиянын башкы прокуратуралары кызматташуунун биргелешкен планын кабыл алды. Бүгүн Чолпон Атада эки мекеменин башчылары Курманкул Зулушев менен Игорь Краснов жолугушуу өткөрүп, болочок пландарды талкуулашканын Кыргызстандын башкы прокуратурасынын басма сөз кызматы билдирди. Жолугушууда кибер кылмыштуулукка, трансулуттук уюшма кылмыштуулукка, терроризмге, диний экстремизмге, коррупцияга, мыйзамсыз миграцияга, адам аткезчилигине каршы биргелешип күрөшүү тууралуу сөз болду. Кызматташтык планы 2022-2023 жылдарга деп түзүлдү. Анын алкагында жогоруда аталган багыттар боюнча иштер улан ары белгиленди. Кыргызстан Орусияны стратегиялык өнөктөш өлкө деп атап келет. Айрым серепчилер глобалдашуу заманында бир гана өлкөгө байланып, андан көз каранды болбостон тышкы саясатта көп векторлыкты кармануу туура болоорун эскертүүдө. Кыргызстанда кумаркана жайларын иштетүү үчүн лицензиянын баасын 10 миллион сомдон 84 миллион сомго чейин деп аныктоо сунушталууда. Экономика жана коммерция министрлиги 27-июлда токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Анда оюн-зоок ишине лицензия үчүн төлөм мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүн толтуруучу булактардын бири болоору белгиленди. Республикалык маанидеги шаарлардагы казинолор, онлайн казинолор, электрондук казинолор үчүн 84 миллион сом, ал эми Ош, Чүй жана Жалал Абад облустарындагылар үчүн 42 миллион сом, Баткен, Нарын, Ысык Көл жана Талас облустарына 25 миллион сом деп сунушталууда. Оюн-зоок автоматтар залдары үчүн 42 миллион сом, букмекердик конторалар жана лотереялар үчүн 10,5 миллион сом деген сунуш берилүүдө. Оюн-зоок ишин жоопкерчилиги чектелген коом же жабык акционердик коом түрүндөгү юридикалык жактар гана жүргүзүүгө укуктуу экендиги белгиленди. Кыргызстанда казинолордун ишине 2012-жылы тыюу салынган. Мындай чечимди кабыл алууга кумар оюндарынын кесепетинен, үй-жайынан, колдо бар мүлкүнөн ажыраган адамдардын жакындарынын кайрылуулары себеп болгону айтылган. Ош облусунун Кара Суу районундагы Датка базарынын соодагерлери нааразылык акциясына чыгышты. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда, акцияга чыккандар жакында орундар үчүн кымбаттатылган ижара акысынан нааразы болушууда. Эми алар айына 1200 АКШ долларынан төлөй баштамакчы. Ош облустук ички иштер башкармалыгынан маалымдашкандай, милиция кызматкерлери жеринде окуяга көзөмөл жүргүзүшүүдө. Араздашууну жөнгө салууга облустук бийликтин өкүлдөрү аракет жасоодо. Райондогу базар Борбор Азиядагы ири базарлардын бири. Быйыл 2 мартта Кара Суу районундагы Туратали базарынын соодагерлери директор Нурбек Эргешевдин иштен кетишин талап кылып митинг өткөрүшкөн. Алар базар жетекчисинин товар сактоочу жайлардын ордуна жаңы соода түйүндөрүн ачууну, базарга аты берилген Туратали Үсөн уулунун эстелигин жылдырууну пландап жатканын айтып, нааразылык билдиришкен. Нурбек Эргешев эстелик жылдырылбай турганын айткан. Ал базардын документтеги аянты 12 гектар экенин, бирок азыр 3 гектар гана жери калганын кошумчалаган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Шоопур кайманаты менен белгилүү Икрамжан Илмиянов абактан чыкты. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, Икрамжан Илмиянов абактан 2021-жылдын 1-декабрында жаза мөөнөтүн өтөп бүткөндүктөн соттун чечими менен чыккан. Ага карата мунапыс колдонулган. Эскерте кетсек, Илмиянов 2019-жылдын октябрь айында дизель комплект компаниясынан 150 миллион доллар алууга күнөөлүү деп табылып, 7 жылга эркинен ажыратылган. Илмиянов президент Алмазбек Атамбаевдин аркасы менен президенттик аппараттын жетекчисинин орун басар кызматына чейин көтөрүлгөн.
Базардагы эттин баасын аялдардын кийими менен байланыштырып, аял затынын укугун бузду деп күнөөлөнүп жаткан Бишкектин Свердлов районунун имамы Садыбакас Дооловдун айткандарын башкы прокуратура иликтейт. Арызды Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине Умай Арыкова баштаган жарандык активисттер жазган. Өз кезегинде УКМК териштирүүнү башкы прокуратурага жолдогону белгилүү болду. Арыкова имамдын айтканы Кылмыш кодексинин 189 беренесине туура келет деп билдирген. Аталган беренеге ылайык тең укуктуулукка шек келтирген кылмыш үчүн жаранга 50 000 сом айып салынат же 2 жылга чейин соттолот. Имам Садыбакас Дооловдун өзү азаттыкка берген маегинде анын сөздөрү туура эмес түшүндүрүлүп, интернетке тарап кеткендигин айткан болчу. Кыргызстандан чет жакка мигрант болуп кеткендердин агымы токтой элек. Быйыл жарым жылда 10.632 кыргызстандык Россиянын жарандыгын алган. Бул тууралуу Россиянын ички иштер министрлиги билдирди. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Россиянын атуулу болгондордун саппашында Тажикстандын жарандары турат. Быйылкы жарым жылда 74.162 тажикстандык Россиянын паспортун алган. Ошондой эле Казакстандын 21.647 жараны, Өзбекстан 13.099 атуулу, Түркменстандын 1.549 жараны Россия жарандыгына өткөн. Россиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, алардын миграциялык каттоосунда 516.729 кыргызстандык турат. Мына ошону менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.